артисттер чыкканда аябай башкача көрүнчү да. Негизи аспапчыларды көп жакшы көрөм. Көргөндө уялып, Бир жаш бала комуз көтөрүп алып, мени карап сүйлөшкүм келчү да. монтип кирилип, монтип кирилип. Музыка аркылуу биз бири-бирибизге сезим пайда болду. Мен жаш болгондо көп болсо үчү эле жаш кичүүмүн депчи. Бул нерсени ачык айтам, маган оорчулук алып келген жок. Мурунку турмушумда эчтеке тоскоол болбойт. Кээ бирде туруп эле ишенбей кетем өзүмө. Менин папам да деп. Баланы негизи өзүм кызымдай жакшы көрөм. Аябай көзүмө жаш толуп кетти да ошол убактачы. Негизи эле абдан кубанычтамын негизи ушундай адамга туш келгениме. Махабат ой санааны оңго бөлүп, жан дүйнөнү кулпуртуп, гүлгө оронткон өзгөчө сезим. Анын даамын таткан ар бир адам бактылуу. Бүгүн да кезектеги бактылуу түгөйлөрдүн махабат баянын угабыз. Сөзүм улантар. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү каармандарыбыз өлкөбүздүн намысын коргоп, салттуу музыка багытында өнөрүн тартуулап, жашоодо да, чыгармачылыкта да бирге жүргөн жуптар Назбек Кенчибаев жана Нурайым Азыкбаева. Түгөйлөрдүн алгачкы таанышуусу окуу жайдын залынан орун алган. Жөн гана тааныш катары жүргөн жаштар кийин бирге дуэт аткарып, түтүн булатып, үй бүлө курарын аңдабаса керек. Нурайымды негизи алгач ошо мен телевизордон көрүп жүрчүмүн. Эң биринчи жолу ошо скрипкада ойноп, баягы бизге айылда жашап жүргөндө аябай телевизор көргөндө артисттер чыкканда аябай башкача көрүнчү да. Мен ошо консерваторияда окуп жүргөндө ошол жактан Назбек экөөбүз бирибизди таанышканбыз да, бирибизди тааныганбыз. Эми баягы акка нарыктан суу агат дегенде мен өзүм чоң атам чоң уста, чоң комузчу, жанакы кыргыз элибиздин бүт аспаптарын жасаган киши, өзү дүйнө жүзүнө белгилүү. Ошо баягы ошо чоң атаман берилип баягы комуз ойноп калдым. Ошо комуздун аркасы менен Бишкек шаарга барып, окуу жайга тапшырып, Чейин байкап, мурунда баягы кичинекейимде телевизорлорго чыгып, скрипкада ойногондорумду көрүп, жактырып, анан өзү баягы аспапчы катары. Негизи аспапчыларды көп жакшы көрөм. Анткени түшүнө билет да. Анан жакшы музыкант деп баягы, анан эже деп ушундай көз карашы ушундай болчу экен да. Ошо окуп жүргөн мезгилде эле ошо Нурайым эже дечимин да. Ошо Нурайымды көргөндө аябай мындай телевизордон көрүп жүрчүмүн деп баягы бир кандай бир мындай башкача сезимдер болот экен да көргөндө, анан мындай сүйүнүп бир башкача болуп анан көргөндө баягы уялып баягы мындай сүрдөп десем болот да. Коридордо студенттер туруп калат го. Туруп калып анан менин тааныштарым, комузчу кыздар менен окуган көп. Ошол жакта сүйлөшүп атканда бир жаш бала комуз көтөрүп алып, мени карап мындай уялгансып, ушундай бир көз карашты байкап калдым. Анан мынтип карап эле тиги кыздар айтып калды, биздин ансамбльде ойнойт, аябай таланттуу бала. Эмне деле Назбек, биздин Назбегибиз, Назба деп ушинтип тийишипчи, братишка катары эметип, аябай кичпейил бала деп. Мен ошол көргөнгө чейин бир жолу ойногонун көрүп калсам керек. Аябай жакшы ойнойт экен деп. Биз мынтип байкап турабыз го, музыканттар жакшы ойнойт экен деп. Анан молодец деп оценка берип ичимен ойлонуп койгом да. Анан ошону көрүп, менин атым Назбек болот, Нурайым деп ушинтип айтсам, таанышып, сиз аябай жөнөкөй турбайсызбы, мындай шайыр, кадимкидей эле жүрө берет турбайсызбы деп ушинтип калды. Анан ошондой элебиз баарыбыз эле, эмне болойн десем, жок мындай мен ойлогом, баягы аябай серьезный болуп жүрсөңөр, монтип кирилип, монтип чыгып. Мен Нурайымды только класска кирип кетчи, коридордон көрүп каласың да, чыгып кирип баратканда. Класска кирип кетип, өз скрипачкалар негизи аябай көп убакыт машыгышат. Кирип кетчи, анан кийин эртең менен кирет да, анан кийин болду, кечинде көрүп калышы мүмкүнсүң да. Ошондой эле малдарды учурда көрүп калдым да, негизи анткени аябай аракетчил. Анан кийин ошо аябай ошо баягы кирип кеткенден кийин мындай көп машыкканын көрүп, мындай өзүңө да мындай стимул аласың, ушундай аракетчил, ушундай машыгышат экен деп. Анан мен дагы эртең менен кирип эле
кечине чыгам, анан кечке машыгам да, анан ал таң калчу экен. Ошо эртең менен кирип эле кечине чыгат. Кечке ушу класста эле ойной эле берет депчи. Андан кийин ошо көп тамак жейтүү жайдан ашканадан көп көрүшүп калдык да. Баягы эми ашканага баягы сөзсүз түрдө ар бир адам кирет. Баягы тамак ичип калганда баягы кездешип калып, аябай кездешип калганда эле аябай сүйүнүп кетип, баягы көргөндө бир башкача сезим болчу да. Мен как бул адамды мындай чыгармачыл инсан катары, эже катары аябай сыйлачумун да. Анан көрүп калып сыйлап келиңиз деп анан кийин баягы сүйлөшкүм келчү да. Негедир баягы билбейм, жүрөккө жаккан адам менен ушундай болобу же кандайдыр бир ушундай сезим пайда болчу да. Ошондон кийин баягы бири-бирибизди таанып, көрүшкөндө учурашып, анан мен баягы буфетке түшкөндө тамак алып берип, ушундай нерселер келиңиз эжеке эмеске тамак алып берейин, обед менден болсун деп элечи. Анан чогуу отуруп калып, көбүнчө ошо музыка жөнүндө сүйлөшчүбүз да. Сүйлөшүп баштагандан кийин негизи эле могу музыка десем болот да. Музыка жакындаттырды да биздечи. Ошо музыка аркылуу биз бири-бирибизге сезим пайда болду. Жуптар чыгармачылык жаатта өзгөчөлүк киргизип, 2016-жылдагы көчмөндөр оюндарында комуз менен скрипканы айкалыштырып, Атай Огонбаевдин Маш ботоюн аткарышкан эле. Түгөйлөрдүн дуэти элдин алкышына татып дүң эткен. Бул идеянын үстүнөн иштөө, чыгармачылык процесс кесиптештерди жакындатып, ортодогу махабаттын жандануусуна түртөт. Кичинекей кезимден мындай кыялданчумун да, баягы ошо комуз аспабын кандайдыр бир дүйнөлүк аспап менен айкалыштыруу, кандайдыр бир жакшы мындай бир чыгарманы айкалыштырып, кандайдыр бир ошо кыргыз элибизге болобу, канчалык чет өлкөлөргө болобу, ошону даңазалап биздин кыргыз комузду, биздин кыргыз комуз мондой деңгээлде аспаптар менен теңеле алат. Ошо биздин кыргыз комуздун баягы кандай бир чеберчилиги аябай абдан бир чоң десем болот да. Анан кийин ошо сүйлөшүп калып анан кийин Нурайымга айтып калдым, ушундай комуз менен скрипканы айкалыштырып биз чыгарма жазып көрсөмбү дедим эле. Жакшы идея экен деп, анан негизи чындап эле мен өзүм баягы комузда эң биринчилерден болуп ушул эстрадага түшүрүп ойноп жүргөндө эле ойлочумун да. Ушул попури кылып ойногон аспаптарымды кошо ойносом депчи. Анан ошол нерсеге окшошуп кетип, мен оюн аябай колдодум да. Туура, молодец, эмеси фантазиялары, көз караштары жакшы экен деп ойлонуп калдым. Анан иштешели макул деп анан почему бы нет деп баягы орусча айткандачы, кылса болот, иштеп көрөлүк дегенден анан кийин баягы бара-бара жүрүп отуруп ошо оюбуз ишке аша баштады. Негизи дуэт мындай ошондо эле айтылып, бирок өзүнүн буйруган учуру келбей атты да көп убакыт бою. Ойлонуп, анан кийин мындай болуп калса мындай кандай болот? Же буягын мындай кылып койсок кандай болот? Анан мындай современный кылып ортосуна мындай башкача нерселерди кошсок кандай болот деп баягы ошо чыгармачылык менен иштешип отуруп, ошо убакыт ошого 2006 ошо дүйнөлүк көчмөндөргө чак келип калды да. Өзү ошо негизи ошо нерсеге буйруган болуш керек деп ойлоп калдым. Чыгармачылыктын үстүндө иштеп аткан атмосферадагы өзүнчө бир мындай экөөбүздү жакшылап кошту десем жаңылышпайм да. Себеби ошол нерселерден дагы мындай текшерилет экен да, мамилечи. Таарынышкан күндөр болду. Мен мисалы характеримди көрсөтүп, жок андай болбойт, мындай болуш керек деп мен мисалы айтып болгон күндөр болот да. Назбек да баары бир эркек киши болгондон кийин мен деген мондайды айтып атам. Бул чыгарманы мен мондай көрүп атам. Ошон үчүн мондай ойношуңар керек деп мисалы. Же мондай ойношуң керек депчи. Ошондой нерселер көп болгон. Анан баары деле Назбек көбүрөөк мындай кандай десем, көбүрөөк туура айткан учурлар көп болгон да. Мен мындай жөнүндө намыстанып эле эмне мага үйрөтүп атат деген учурлар да болуп, анан ойлоп көрсөм баягы өзүмдүн немемди эле козгой бергенде эмнеге дедим да, баары бир аялзатмын да мен. Макул оюндагыдай кылып көрсүн, кандай результат болот, ошого жараша баягы сөз кетет дальше депчи. Анан жакшы, аябай жакшы результат болду. Өзү да мондай ойносоңуз депчи. Ошол нерсе дагы мындай жөн эле чыгарма, бирок канча жашоонун бир өзүнчө эмесин сабагын алдым десем болот да. Бул жерде мындай кылып коюш керек экен, бул жерден ийилип коюш керек экен, макулдап коюш керек экен депчи. Себеби дегенде
мен ушунчалык эркек мүнөздөй болуп чоңойгом, жалаң байкелерим, инилерим арасында. Анан атам дагы мындай солдаттык бир тарбия берген да, тургула дегенде мондай тура калып, муну жасаш керек, муну жасаш керек. Анан албай убакытты туура бөлүштүрүп, бир күндө момча нерсеге жетиш керек деп, ошонун баары эле мен муну кылыш керек, муну кылыш керек деп атып эле ушундай бир жесткий жашоого көнүп калыптырмын да. Анан сүйлөгөндөрүм да билинбей эле мондай тарс айтып эле мындай кылыш керек, мындай кылыш керек депчи көрсө, анан кийин ошо Назбек дагы көп айта албай жүрүп анан айтты да, силердин өзүңөр мындай көп эркектикине окшошуп кетет, бирок мындай келбетиңер, өзүңөр негизи аялзат болуп жаралгансыңар, эмнеге ушундай алып жүрөсүңөр депчи, ушундай мурун деле баягы сүйлөшүп жүргөндө ошентип айтып калчу да. Андан кийин ошо иштеп чыгарып, андан кийин баягы көчмөндөр оюзга чыгып аткаргандан кийин элге абдан жакты. Ошондон кийин баягы комуз менен скрипканы айкалыштырып, кыргыз элибизге айкалыштырып аткарып чыккандан кийин аябай көп кыргыз элибизге маалымат тарады десем болот. Ошо Түркменистанга барып, мен баягы наам алып, ошол жерден чогуу бардык да. Бүт оркестр менен Назбек болуп, оркестрга кошулуп эле өзүнчө эле өмүр бою иштеп жүргөндөй эле болуп кеттик да бизчи. 10 жыл бою таанығансыз элечи, эчтеке уялбай эле ачык эле мындай чогуу эле мен өзүмдүн кыздарым менен сүйлөшкөндөй эле ачык айтып эле сүйлөшүп, ошондой мамиледе болуп кеттик. Анан ошол жерде столдо отурабыз, баарыбыз тамак ичип атабыз, анан мен жанымда отуруп ошол жактан мага биринчи жолу өзүнүн сезими жөнүндө айткан. Мага адам катары аябай жагасыз, ушундай деп. Анан мындай билбейм, ошо музыка аркылуу баягы чыгармачыл адамдар баягы чогуу жүрүп эле кандайдыр бир мына ачык, бири-бирине ачык мамиле болуп кетет экен да. Анан өзүң да билбей калат экенсиң ал нерсени. Мен ойлонуп көрөйүн депчи, ойлонуп көрөйүн деп мындай официально деле айткан жокмун, баягы убакытка коюп койдум да, эчтеке деп сүйлөгүм келген жок, мындай эчтеке чечим чыгаргым келген жок. Просто ошол нерсени баягы тагдырга эле, жашоого эле мындай коюп койдум. Өзүнүн жолу менен болот баардык нерсе депчи. Мындай аябай катуу жүрөгүмө кабыл алып, же ойлонбой эле коеюнчу деп ушундай кылып койгом да. Иштеше берели чыгармачыл катары деп. Негизи эле чыгармачыл адамдарга кантип сезим келип, мен мисалы ойлойм азыр кантип Нурайым экөөбүз үйлөнүп, кантип дуэт болуп, кантип чогуу жашап атканыбызга мен мындай кээ бирде туруп эле ишенбей кетем өзүмө, ачык айткандачы. Анан ошо бир жылдан кийин мен өзүм айттым Назбекке. Баягы айткан, бир жыл мурун айткан сөзүңдү жакшылап ойлондум. Ошондон бери ойлонуп келгем ушул учурга чейин. Анан бир жылдын ичинде көп нерсе болду. Өйдө томун тааныштык, уруштук, ал нерселер болот. Себеби дегенде адам экөө бири-бирине көнүш үчүн эмне үчүн ата-энебиз айтат, 10 жылдан кийин мындай көнүп, анан 20 жыл жашоо, 30 жыл жашагандан кийин ошо көнүп бир туугандай болуп, ушул киши жок, мындай жашай албай калат го. Ошол нерседен кийин даже адам көнөт да, анан бир жылдын ичинде албетте ондай немелер болот да, бири-бирибизге ар кандай сыноолор болот да. Анан ошолордун баарын ойлонуп, мен дагы макул деп айттым. Аябай сонучулар болгон да, ошол учурда баягы жүргөн, сүйлөшүп жүргөн мезгилде баягы сезим жакындан пайда боло баштаганда биз сотка аркылуу көп сүйлөшө келдик да, баягы кези кейил десек, анын өзүнүн баягы концерттери көп, тойлору көп, анан действительно мындай көрүшүп мындай жетишпейсиң да. Мен өзүм да выступленияларым көп, ал учурда да мен өзүм ансамбль балдар менен ачканбыз да, Каганат дегенчи. Анан ошо ансамбль менен биз дагы күнүгө, мен анда окуучумун консерваторияда. Анан окууга барасың, окуудан кийин баягы чыгып алып, машыгасың, анан кийин кечинде концерт кетесиң, ошентип отуп кезиккенге убакыт болбой калчу. Бири-бирибизге баягы атайын свиданияга даярданып, же болбосо Назбек гүл көтөрүп алып күткөндөй эмес да. Мондай бош убакыт болсо эле баягы каяктасың жолугуп алып эле, анан отуруп мындай обедте тамак ичип атканда жолугуп алып жантылашып бир нерсени айтып эле, оозубузга тамакты жеп туруп эле, анан
расходимся да, болду. Баягы бошогуп калганда эле кечинде түнчүндө салып алып сүйлөшүп таңгы чакта сүйлөшүп да. Мына ошондоп эле күндөр өтүп мындай бир айда бир 2-3 жолу эле кезикчи, кезиккенде эле бир 1-2 саатка отуруп жакшы сүйлөшүп, чай ичип алып эле кайра тарап кеттик да. Көбүнчө ошо сотка аркылуу сүйлөшүп, анан кийин баягы выступлениеде да көрүшүп калдык көп. Көрүп көбүс мындай өлө сүйүнүп баягы ошол нерсеге мындай кызыктуу экен да, мына бүгүн көрүшөм. Бул адам менен көрүшөм, бул ошого жантылашып баягы бул ресторанга барып, тиги ресторанга барат экен, саат канчада келесиң? Мен ошол малга аракет кылайын келип калганга деп мисалы да. Ошентип мына свиданиясы ошондой чыгармачыл жактан болчу да. Бул баягы негизи чыгармачылардын окунда ошо чыгармачыл жактан эле болуп кетти да бизге көбүнчөчү. Түгөйлөрдүн ортосундагы жаш айырмачылык, Нурайымдын буга чейинки турмушу, бала, махабатка тоскоол боло алган эмес. Тескерисинче муздап калган жүрөктү жибитип, үй бүлөдө гармония орун алган. Мага өзүнүн сезимдерин айтканда мен айткам да, сен мындай, мен сени түшүнүп турам, албетте сен жашсың депчи, анан мен жаш болгондо көп болсо үчөө эле жаш күчүмүн депчи. деп айтып атпайбы. Жок, эми баары бир деле мен баягы турмуш көрүп, энемин, кызым бар. Бул көп нерсени меняет да. Көп нерсеге мен көз карашым башка деп. Анан сен ата-энең бар. Сен өзүң жаңсыз эмессиң, ата-энең бар, туугандарың бар, ошолор ойлонуп көрчү жакшылап. Алардын калыбасы кандай болот, алардын чечими кандай болот десем, мен ата-энемди сыйлайм, жакшы көрөм. Бирок чечимди баары бир мен кабыл алам деди да. Себеби мен эркекмин. Мен сен менен бактылуу болуп жашай алсам, экөөбүз жашап кетсек, бул эң жакшы да депчи. Бул нерсени ачык айтам, маган оорчулук алып келген жок. Анткени Нурайымдын башынан көп нерсе өткөн, анан кийин дагы жана негизи дагы бир нерсе айтып кеттим, бул Нурайымдын дагы бир турмуш өткөн десем болот. Анткени ошо турмуш өткөндө ар бир адам өзүнүн башынан өтмөйүнчө баягы жашоону кандай десем, жашоону түшүнө билбейт деп ойлогом да. Анткени бирок Нурайымдын ал нерсесин мен көп балайм, наоборот мен сүйүнөм да, ушундай баштан өткөнү. Азыр негизи эле чыгармачыл адамды көп эркектер десем болот да, түшүнө билбейт экен аял кишинин чыгармачылыгын. Мен ошо негизи эле мен өзүм чыгармачыл болуп, кандай десем, чыгармачыл болуп, даже мен түшүнбөй кетем кээ бирдечи. Андан кийин жөнөкөй адамга өтө эле кыйын болот деп ойлойм да. Баягы мага өзүнүн сезими жөнүндө айтканда эле мен түшүнгөм да. Эми мен деле кыз жигит болуп сүйлөшүп, анан момкендей өзү деле түшүнүп, мага ушундай кылып түшүндүрүп айтты да, сенин убактың жок, бала бар, иштейсиң дайыма, мындай деп свиданияга чыгып, мындай түшүнүүң такыр башка деди да. Или болуш керек, или болбош керек, ошондой ойлоносуң. Ошондуктан баягы ал сезимин мага айтканда эле мен түшүнгөм. Мага турмушка чыгасың деген эле сезимди айткан да магачы. Ошонун баарын камтып туруп эле, баардык мүнөзүмдү кантип туруп эле, намек кылып эле, анан мындай эле айтып берген да, бүт элечи. Анан ошондо мен түшүнгөм, деп. Анан ошон үчүн мен бир аз ойлондум да, убакыт өзү көрсөтөт деп эчтеке чечим айткан жокмун. Себеби андай нерсеге баягы турмуш көргөн аял албетте ойлонот, аркы берки жакты ойлонот. Ал нерсени дагы баягы Назбек өзү айткан, турмуш көргөн боюнча мен эчтеке деп мен да немем жок депчи. Мындай мен билем кандай шагга баратканды, мен билем дейт да. Мага эч баладагы мурунку турмушуңда эчтеке тоскоол болбойт. Себеби бала деген бул күнөөсүз. Балада эч күнөө жок. Ал периште десем болот. Баланы негизи өзүм кызымдай жакшы көрөм. Ачык айтканда аябай жакынмын. Ал дагы мага аябай жакын. Айта берсем сөз көп, бирок өзүмдүн кызым десем болот. Аруке өзү эле папа деген, өзү эле тандаган, бала өзү ошо Назбек ойноп жүргөндө эле өзү
Назбек деп айтчу. Андан кийин бир күнү карасам эле Назбек деп келатып эле папа деп сүйлөп атат да. Деп ошондо түшүндүм да, бала дагы көрсө, бала да өзү тандайт экен да, мындай жүрөгү менен сезди болуш керек. Ошол берип аткан мээримди сезип, анан папа деп анан эмнеге папа деп атасың десем, менин папам да деп ушинтипчи. Баягы сүйлөшүп жүргөндө менин папам да деп калды. Аябай мындай көзүмө жаш толуп кетти да ошол убактачы. Деп эчтеке деп сүйлөгөн жокмун. Ойлоп койдум, бала өзү жүрөгү менен сезип, бул эми периште да деп эме кылдым да. Анан кийин ошо эч кандай бир тоскоолдук болгон жок. Экөө менин кызым дейт, өзүмдүн кызым дейт. Аруке болсо ушунчалык Назбекти жакшы көрөт, аябай папам деп эле, ошондон бери эле папасы да. Наоборот, мага мындай дем күч берди да ушу балачы. Баягы кийин өзүң атадай сезип, баягы көп жоопкерчиликти сезип өзүңө. Ушундай нерселерди берет экен бала. Бул абдан жакшы нерсе экен негизи. Ошол нерселерди мынтип ойлоп көрсөм, чынында эле ошо балага аябай мындай ушунчалык жакшы көрөт да, аябай жакшы көрөт. Айткан нерсесин эки кылбай эметип, менден да мурун тишине баралы, кайсы мектепке барат, азыр заранее туруп коелу деп өлүп переживать. Садигинде эч ким урбайт бекен, мугалими кандай экен, таза жүрөт бекен деп ушинтип ар бир нерсесин эметип эле, анан өзү киринтип, кичинекейиндечи аябай өзү киринтип, анан азыркыга чейин мындай эме кылат да. Биринчи ал менен мындай кучактап, аны өпкүлөп, уктатып коюп эме кылат да. Балага көңүлдү көбүрөөк буш керек, анан кыз балага өзгөчө мээримди көбүрөөк чачыш керек. Бул деген кетип калат да кийин деп кучактап эле эме кылат да, бооройт. Ошол нерселерди көрүп, анан ойлойм да, мен оказывается аябай эле бактылуу айым экенмин депчи. Ушунчалык мындай эчтеке чоң байлык да негизичи, мамиле, көңүл, ушул адамдын көңүлүн карап, карегин карап туруп, таарынып калбай, минтип калбай деп эле ойлогон нерсе бул эмне деген бакыт, чоң бакыт да болчу. Ата-эне менен таанышуу түгөйлөр үчүн оңойго турган эмес. Назбек мырза кайнатасы Курмангазы Азыкбаевден алгач сүрдөп, азыркыга чейин агай деп айтып аларын белгилесе, Нурайым биринчи чоң кайнатасы менен көлгө барып таанышып келгенин айтат. Эң башында эле негизи ушу агайдан сүрдөөчүмүн. Мен Нурайым менен баягы сүйлөшүп калганда да жанында баягы чогуу кездешип калган учур болот. Анан мындай сүрдөп, көп сүрдөөчүмүн да, анан кийин мындай баягы сүрдөө көрүнөт го. Негизи эле кийин уже баягы Нурайым экөөбүз сүйлөшүп чыгып, чет өлкөгө чыга баштагандан кийин уже акырындан агайды биле баштадым. Абдан баягы өзүнүн ишине так, баягы негизи эле ошо музыка чыгармачыл адамдар көп бизде, бирок ошо чыгармачыл адамдын баягы артынан, өзү айткандай артынан сая түшүп алган, анан кийин ошол нерсе менен ооруйт да, музыка мененчи. Ошондой адам экен өзү. Буга чейин эле негизи элдин баары эле билет, ушу музыканы негизи эле музыка менен ооруй турган адамдар ушундай болот да. Негизи эле андан кийин биле баштадым, андан кийин бара мындай, кандай мындай өзүнүн жолу менен кетти десем болот да. Агай буга чейин агай дешим, кээде мен агай деп деле айтып алам да. Назбек айтып калды, агай берген аспаптарды алып, анан менин да аспаптарым бар, комуздарды оңдотуп келиш керек эле, көлгө барып келели депчи, чоң атамдыкына деп калды да. Анан мен сразу түшүндүм ичимен, барып келсек барып келели деп. Анан мен уруксат сурап, атаман чоң кыз болсом деле, баары бир деле ата-энең бар кезде эте албайт экенсиң да, өзүңдү өзүң билип албайсың дегендей. Ата, мен ушинтип барып келейин десем, ой туура кылдың кызым, мына момундай могуларды көрсөтө келчи, мен ойноп албай атам, ушулар жасаш керек болуп атат деп өзүнүн иштерин тапшырды да магачы. Анан кийин ошо экөөбүз бар аспап комуз алган барып калдык. Ошондо таанышып, чоң атам абдан жагып, негизи чоң атам аябай кыраакы киши. Баягы адамды көрүп эле баягы билип коет го, ким кандай адам болот. Анан чоң ата билбейт да, экөөбүз сүйлөшүп жүргөнбүздө. Анан кирип эле учурашып бардыгы менен төргө өтө кой кызым, төргө өтө кой деп атамдын атын айтып, ушундай кишини кызыктырбайсыңбы деп, мен ооба дедим.
төргөй деп калды. Анан мен шыпылдап келе калып эле тиги үйдө эки кичинекей кыз чуркап жүрүптүр. Анан тиги эмени алып келе калчы, бычакты алып келе, мен моуну кесейин, муну алып келе, чай койбой калды элечи. Öyle мындай башкара албам да кирип анан биринчи кирип келди да. Биринчи кирип келип анан саламатсызбы деп учурашып анан мен апа экенин билген жокмун. Мындай жаш болуп турса бир туугандардан го деп ойлоп койдум да. Анан келди, анан кел Нурайым деп анан конок бол бизде деп анан Назбек айтып баштады. Могу аспаптарды ата жасаш керек болуп атат, тынч керек болуп атат деп анан ата аябай сүрдү. Мен башында коркуп аттым. Мындай катуу айтып тийчүдөй болуп эле ушундай сезилип элечи. Анан жок, жан дүйнөсү ушунчалык назик, наоборот мындай абдан жакшы көрөт экен да чыгармачыл адамдардычы. Сүйлөшө келгенде эле баягы чыгармачыл адам бири-бирин билип коет. Сүйлөшүп көпкө отурдук, аябай аспап жалаң ошо өзү дагы баягы айылда жашап, баягы айылда бүт ар бир адам чыгармачыл эмес да, баягы чыгармачыл адам келгенде абдан сүйүнүп, ачылып, чачылып десем болот да. Мынтип калды, муну мындай жасаш керек деп ушинтип калды. Анан Назбек да өзүнүкүн көрсөтүп, мени карап, мынтип көпкө сүйлөштүк чыгармачыл жөнүндө. Анан мен бүт баарын ачык монтип эле шайыр болуп эле сүйлөп атам. Анан мен карап туруп анан турмуш курдуң белең кызым деп сурады. Анан кийин ооба, турмуш куруп ажырашып кеткем. Кызым бар. Ушундай деп. Акылдуу кыз экенсиң. Аябай таланттуусуң, билип жүрөм, көрүп жүрөм. Эмгекчилсиң, ошол нерсеңди аябай баалайм. Эми мен сага батамды берип коеюн деп батасын берип, дайыма жолуң ачык болсун, ийгиликтерди каалайм. Анан эң негизгиси айылзатка бактылуу бол, өзүңдү түшүнгөн, ошол чыгармачылыгыңды колдогон, жан дүйнөңдү түшүнгөн адамга туш кел деп батасын берди. Анан Нурайымда өзү ачык нерсе, ачык го. Анан кийин ачык сүйлөшүп, музыка жөнүндө сүйлөшүп, ошентип аябай бир түнгө чейин отуруп салганбыз да. Анан кийин ошо атам барып калганда абдан жакшы кыз экен. Негизи буга чейин деле телевизордон көрүп билип жүрчү. Абдан ачык кыз экен, абдан таланттуу кыз, баалай билчү. Көрсө ошондо чоң адамдарга жагыптырмын да менчи. Анан Назбек келди. Атам оңой менен мындай адамдар оңой менен эле жага бербейт да. Сен аябай жактырып калдың депчи. Мындай аябай жакшы кыз экен, ачык экен. Ушундай болуш керек деп айтты деп. Ушинтип чоң атабыздын көзүн карап турабыз да бизчи. Баягы анын сөзү биз үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан Назбекти да ошондо да түшүндүм да, деп түшүндүм да. Анткени ушинтип айтып келди да, башкача болуп мүнөзү мененчи. Сен аябай жооптурсуң, мындай деп койду. Деп ошондон да үйдүн тартибин түшүнө баштадым да. Жубайым эркек мүнөздесе, Нурайым айым жолдошун сабырдуу катары сыпаттады. Негизи Нурайымдын азыр мен баягы жашагандан кийин уже Нурайымды көпкө билдим десем болот, көп нерселерин билдим десем болот. Буга чейин негизи эле баягы өзү деле айтып кетсе керек, мен эркек мүнөзүм дегенчи. Бул нерсеге өзү күнөөлүү эмес деп ойлойм да. Анткени бул кичинекей чагымдан бери баягы кайнатам десем болот, атам десем болот, баягы Энес Айдайын топ түзүлгөндө ошо кичинекей чагымдан бери ошо жалаң эркектердин арасында өскөн да булчу. Бир четинен эмнеге сүйүнөм, анткени баягы эркекче тарбияланган адам баягы бышык болот экен жашоого дагычы. Баягы негизи эле кайнатама чоң ыраазычылык билдирип кетем, ушундай кызды баягы ал өзү адам деле күнөөлүү эмес десем болот да, анткени ошондой жашоо, турмуш ошондой болуп калды да. Көп учурда Назбек абдан сабырдуу, мен ошонусун абдан баалайм. Сабырдуу, көпкө чейин мындай көп нерсени көтөрүп жүрө берет да, ичине сактап жүрө берет, бирок бир жарылса жини абдан катуу. Ошого жеткирбегенге аракет кылам. Тарбияланган нерсе ар бир өзүнүн жашоосуна дагы, өзүнүн жолуна дагы, кийинки жашоосуна дагы бир кандайдыр бир көп таасир алып келди деп. Мага керек болуп турган учурду сезе билет. Мен да өзүмдөн бир кандайдыр бир бул нерсени окуп алып, тиги нерсени көрүп алып, же болбосо бир туугандарыңа күйөөсүң, ойлонуп кетесиң, ошондой нерселер болот. Эми ар кандай кырдаал болот да жашоодочу. Чыгармачылыктан деле тышкары көп эме болот. Мисалы, аябай берилип окутасың кыздардычы, аларды окутасың, анан алар болсо сени түшүнбөй, мындай
предательство деп коет го, ошондой нерселерди жасагандар болот. Мисалы ошол учурда деле аябай неметесиң да, мындай депрессия болосуң да, ойлонуп баары бир адамсың да. Ошол учурларды сезе билет да. Эмне болуп атасың деп сурабайт. Ошону билип эле өзү эле ошого жарашыктуу мамиле жасайт. Колдоп, такыр лишний сөз сүйлөбөйт, уже сүйлөбөйт да, мен карап туруп эле мындай жакшы ошол нерседен чыгарганга аракет кылат да. Ошол нерсесин аябай баалайм. Анан эң негизгиси бул үй бүлөнү биринчи орунга коет. Үй бүлө, балдар, аялым, ата-эне ошол үнөзү жагат мага. Негизи эле абдан кубанычтамын негизи ушундай адамга туш келгениме. Келиндин келгендегиси эсинен кетпейт дегендей, Нурайым алгач келин болуп босогону аттаганда эле жаңы үй бүлөсү менен тез аралашып кеткенин айтат. Босогону аттаганда башкача бир сезим болот го. Негизи мындай жүрөк сезет да баардык нерсеничи. Ошого мурунда ишенчмөсмүн, кийин ишенип калдым. Босогону аттап киргенде эле мындай эч мондай бир сүрдөнгөн жокмун, тартынч болгон жок, мындай бир нерседен коркуп же кандайдыр бир могу жүрөк жагымда преграда болгон жок да. Кадимкидей эле ошол жерде жашап жүргөнсүп, ошол атмосфера апалардын шаңдуу музыка угуп, жеңелердин ошончо элди. Демек ошондой тойду сагынып калыптырмын деп койсуң да. Негизи ошол мага аябай жакты да жан дүйнөмөчү. Анан эсимен кетпейт ошол апалар келип, анан кошуна апа жашайт да, анан ошо келип ай күчүгүм менин деп мени эркелетип, чекемден өп жакшы күн болгон. Эң кызыктуусу түгөйлөр чоң үлпөт той өткөрүүдөн баш тартып, ысырапчылыкка жол бербей, акчаларын чогултуп үй алганын айтат. Ошо свадьба берели деген деле оюбуз бар болчу негизи. Анан кийин бир аз иштегенден кийин эле экөөбүз жакшылап ойлонуп туруп, кой экөөбүз лучше жакшы нерсеге коротолу. Эң башкысы ошо чоң улуу ата апабыздан бата алдык. Анан кийин Кудайым буйруса кийин үй алып алгандан кийин анан жакшылап тоюбузду берип коебуз деген ойдо иштеп эмнеп коет. Тойдун эрте кечи жок да, эметип койсоң болот да, өзүңдүн шартыңа жараша жасап койсо болот. Жакшылыктынчы эрте кеч жок деп коет. Ошондой ойлорубуз бар болчу. Анан биз деле жаштарга окшоп ак көйнөк кийип, анан монтез, тинтез деген ойлор бар болгон. Сүйлөшүп турганда ойлончубуз. Анан кайра мындай экөөбүз ушунча иштеп баштагандан ошо көп тойлорго барып атып, ошо тойлорду көрүп атып, анан кийин мындай той аягында мынтип ойлодум да, ошо той бербей койсоң мода болот го деп, анан кийин экөөбүз той берген жокпуз. жаңы мода кирди. Ошо мода, эң мода, баягы чыгармачылардын баары эле ошо качан той бересиңер деп бир сурап жүрүштү. Калп айтпасам бир жылча сурап жүрүштү, чын. Анан кийин мына беребиз деп атып, алардын баары тең азыр сурабай калды. Анан акырында айтып атпайм, алага да ошо жанакы айтып кеткен сөздү айтып кеттим. Азыр ошо той берип койгон мода экен чыгармачыл адамдарда. Анткени ал нерсени айтканын себеби баягы көп элитный той деп коет го, ошондой көп нерселер көрүп салдык да. Күнүгө эле бир 4-5 тойго барсаң, анан кийин ар кандай той көрөсүң да, бирөө бири-биринен баягы өзгөчөлүк кылам деп бирөө бири-бирин ошентип атып эле баягы кыргыз. Негизи пафос деп коет го. Мындай жакындай эле жанып чыгып, анан пафос кылып, ошондой нерселер. Же болбосо деле жөнөкөй адамдардын арасында деле атаандаштык менен бул между прочим аябай чоң маселе да. Биздин экономикабызга байланыштуу. Албетте ар бир үй бүлөнүн өзүнүн көз карашы бар, өзлөрүнүн жашоосу. Бирок биздин оюбуз ысырап кылуу бул эң чоң күнөө. Анан ошол нерсе карызга алынып жазалса деле, ал деле бир өзүнчө күнөө деп эсептелинет болуш керек деп ойлойм да. Кыйноонун кереги жок. Биз чечимибиз биринчи орунда баары бир деле ата-эне чуркайт.
канча сен акча таппасаң деле баягы ата энең кандай нерві кетет, кандай переживать этет, бул жакты ойлойт, тил жакты ойлойт, муну алыш керек, муну алса жок, буга да алыш керек деп жетпей калып эле ушундай эме көп го бизде кыргызда эме чачып беребиз да баардык нерсени. Ошолорду да ойлондук отурупчу, ата энебизди да кыйнабайлы, өзүбүз деле өткөрүп кое алабыз колубуздан келип турган учурда. Анан ойлондук, андан көрө баары деле үй алганга туура келет, баары деле өзүбүздүн баягы үй бүлө болгондон кийин өзүңдүн үйүң болуп болуш керек. Анан ошол акчаны жөн эле бир күндүк мындай көрсөтмө кылып чачкандан көрө, анан чыгарманчыл адамдар көп да. Бирөөнү чыксаң бирөө тарнат, бирөө тарнат. Анын баарында ойлондук. Негизи баягы ал нерсеге карап деле той бербегенден эмес. Кээ бирөө баягы көрүп таарыныч болуп калбасын. Өзүбүздүн ошондой бир чечим жасаганбыз да. Анан туура жакка кетирдик. Эч өкүнбөйбүз да. Негизи үйлөнгөндөн кийин десем болот, бул өтө чоң нерсе, чоң жоопкерчилик. Баягы үйлөнгөнгө чейин бул башкача сезим болот, баягы үйлөнгөндөн кийин башка сезим болот да негизи. Албетте балалуу болосуң, жашоо турмуш болот, ысык суук болот десем болот. Негизи эле ошо жаштарга каларым ынтымактуу, ыймандуу, бири-бирин түшүнүү эң башкысычы. Эң бири-бирин түшүнүп, баягы бири-бирин сыйлап жашаса эле ошо эң бактылуу үй бүлөлөрдөн болот деп ойлойм, негизи. Назбектин айтканына кошулам, туура. Үй бүлөнүн кичинекей нерсеге сынып, кичинекей нерсеге башыңды сунуп, мындай болду жашоо болбойт, мындай турбайбы деген ойлордон алыс болуш керек да, өзгөчө аял киши. Себеби дегенде ар бир адам тарбияланат. Аял киши да, эркек киши дагы убакыт менен такшалып. Жана айтып кеткендей, үй бүлө бул эмгек да, эмгектениш керек үй бүлөнүн ичинде. Ошо үй бүлөнү сактап калыш үчүн, ошо үй бүлөнүн мамилеси бири-бирине болгон балдар, ата энеге, атасы баласына, кыздар мамасына дегендей, ошонун баары тең бул чоң искусство. Ошол нерсе өмүр бою эмгекти талап кылат да. Анан өзгөчө аял кишини мен ушул азыр түшүнө баштадым. Кичинекей эле нерсеге таарынып, кичинекей нерсеге мындай көтөрүмдүү болбой, жок болбойт, мен мындай жашоодо жашабайм, мен мунусун көтөрбөйм дегенден алыс болуш керек да, ошондой үй бүлө болот экен. Себеби дегенде ал нерседе өтүп кетип, андан дагы хуже болгон нерсе болот экен. Анан мен ойлойм, ошо Назбек айткандай, бир нерсени чечим кабыл аларда, бир нерсени айтарда аябай ойлонуп туруп чечим чыгаш керек экен. Себеби дегенде ошол айтылган сөзүңдүн баары кабыл болуп кетиши мүмкүн экен да. Анан дагы бир күйөөгө тирешкенде аял зат эч качан бактылуу болбойт экен. Туурабы, туура эмеспи? Баары бир деле ал киши мындай акылсыз адам эмес. Ал деле бара-бара убактысы менен түшүнөт да. Анан аял киши өтө эмес, бирок бир баш ылдый болуш керек экен да. Кыргызда эркектин башы улук деп айтылат. Үй бүлөнүн чебин бекемдеп турган эркек болсо, очогун өчүрбөй тутантып турган аял заты. Дайым эри шаркак жашоодо бир кеменин калагын бирге жиреп, алдыга карай жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Махабат баянын кийинки берүүлөрдө улантабыз. Сиздер менен Кундуз Казыбек кызы болду.